Колубуздан келишинче өмүрүбүздүн аягына чейин кызмат кылабыз. Апам өтө мээримдүү инсан. Азыркыга чейин ошол азан менин кулагымда жаңырып турат. Буну которуп ийсе күнөө болот болуш керек деп ойлоп, ошону которбостон аягына чейин угуп жүрүп, Аллага таянуу деген нерсе эмне экенин ошондо түшүнүп жеттим. Динге бир салым кошсом деген оюм бар да. Сен ырдасаң, жакшырларды ырда деди. Балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Алымга жол айылдан башталат демекчи. Менин төрөлгөн жерим Баткен областына караштуу Кара Дөбө айылынан болот. Баса белгилеп айтканда, азыркы айылыбыздын аты Сары Алтын. Бирок ал жерде тилекке каршы менин жаштыгым көп деле өткөн эмес. Биз кыргыз көчмөн калк демекчи, биз дагы көчүп келип ушул Бишкекте азыр жашап турган чагыбыз. Сизди чоңойткон, тарбиялап өстүргөн апаңыз тууралуу айта кетсеңиз. Эне деген негизи өтө бир адамзатында ыйык инсандардын бири аталат. Анткени эне өз баласыны жүрөгүнүн астында 9 ай көтөрүп, 2,5 жыл сүтүн эмизип, ушинтип бизди аярлап, өзү жебестен чоңойтот. Бирок биз колубуздан келишинче же болбосо колубуздан келбеген нерселерди кылып болсо дагы ыраазычылыгын алышыбыз керек. Айтышат го алымдар, энеңди өз артыңа көтөрүп, ажыга барып келсең дагы бир жутум сүтүн актаган болосуң деп. Ошондуктан колубуздан келишинче өмүрүбүздүн аягына чейин кызмат кылабыз. Апам өтө мээримдүү инсан. Бизди ушунчалык аярлап, эркелетип, эч нерседен кем болбосун деп чоңойткон. Эми Кудайым буйруса, ошол мезгил келди. Биз энебизге ошол нерсени кайтарышыбыз керек. Энебизди эч нерседен кем кылбастан, эч кандай мээримге муктаж кылбастан, иншаллах Аллах Таалам өмүр берсе, биз энебиздин кызматындабыз. Исламга сапар кандайча башталган? Дин тууралуу ким түшүнүк берген? Кичинекей кезимде эми эс тартып келатканда мен чоң атам, атамдын атасы намаз окучу эле. Эртең менен таң эртеси туруп алып азан айтчу эле. Азыркыга чейин ошол азан менин кулагымда жаңырып турат. Ошол негизи эң биринчи башталган эмелер ошол Бишкекте ойлойм, кадамдар. Андан кийин биздин алымдарыбызды угуп, бир алымыбыз Египеттен келип, жума баяндарына өтүп Кыргызстанда биринчи жолу биздин улуттук каналыбыздан ошол жума баян берчү эле. Мен аны бир нерселерди издеп атып, которуп атып, ошол алымыбыздын баянына туш келип калып, анан буну которуп ийсе күнөө болот болуш керек деп ойлоп, ошону которбостон аягына чейин угуп жүрүп, ошол алым кишибизден мен көп нерсени үйрөндүм. Динге толук келгенден тартып, жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Жашоодо ар кандай нерселер болуп, моралдык жактан чарчаган болчумун негизичи. Эч нерсе жакпай, жүрөгүм сыгыла берчи. Ошо намаз баштап, динге, бактылуулук динде деп коет эмеспи? Ошол динге басым жасай баштагандан баштап мен жүрөгүм тынчтык тапты. Кылган иштеримдин берекеси боло баштады. Анан бул жашоодогу эмнеге жашап атканыбызды, эмнеге жаралганыбыздын максатын ошондо түшүнүп, Аллага таянуу деген нерсе эмне экенин ошондо түшүнүп жеттим. Бирок бул нерсени чыныгы мисалы үчүн башынан өткөн адам гана билет болуш керек. Ошондуктан бардык инсандарды намаз окууга чакырам. Анткени мен таткан нерсени ошол эгерде бир намаз окуй элек бир туугандар болсо, ошолор дагы татса дейм. Анткени бул бактылуулук динде деп бекерден айтылбайт. Биринчи окуган намазыңыз эсиңиздеби? Биринчи окуган намазым албетте эсимде. Биринчи окуган намазыбызды биз Байкем Ильяс Абдыразаков экөөбүз бир окуганбыз. Ал убакта байкебиз мага караганда билчү, жай намаз жок болчу, жанагындай ак шейшепти салып алып таза окуганбыз. Ошондо байкеме уюп окугам мен, байкеме эме болуп, байкем окуп, ошол намазыбыз эсимде дагы эле. Жубайыңыз кандай сапаттагы адам болушун каалайсыз? Жубайым сонун сапаттардын ээси болушун каалайм. Албетте ар бир эркектин кыялы болсо керек. Жалган сүйлөбөсө, Кудайдан корккон болсо, ата энесинин тарбиясын алган болсо, ошол жетишелүү буйруса. Сиздин оюңузча эркек жубайына кандай мамиле жасаш керек?
Эркек мисалы үчүн ата кызына кандай мамиле кылган болсо, аялдын күйөөсү дагы кызга ошондой мамиле кылыш керек. Анткени кыз өзүнүн үйүндө кандай эркелеп, кандай мындай калкалоонун негизинде чоңойгон болсо, бирөөнүн үйүнө аманат болуп кеткенден кийин бирөө кордоп, бирөө урушуп же уруп, же аны кемсинтип, же болбосо негизи эле мындай эме кылганды каалабайм, аял затын кордогонду. Аял заты ошол күйөөгө тийгенден кийин атасынын ордун басыш керек күйөөсү. Күйөөсүнүн эркелеп, күйөөсүнө болгон түйшүктөрүн айтып, проблемаларын айтып, ошо күйөөсү менен биргеликте күйөөсүнүн калкалоосунда жүрсө дейм. Кандайча чыгармачылыкка келип калдыңыз? Бир ойлонуп калдым. Дин ырларды ырдап калдым азыр, бирок ошондо ойлонуп калдым. Жакшылап ойлонуп көрсөм, мен кичинекейимде Сами Юсуфтун концерти бар эле үйүбүздө. Ошону кайра көрүп, Кудай буйруса мен ушул Сами Юсуфка окшоп Кыргызстандын атынан ушинтип чыгам деген, Кыргызстандын Сами Юсуфу болом деп ойлочу элем. Анан бирок биздин ошол дин тармагыбызда анча өнүгө элек болчу, ошондуктан мен бирок беркинде эстрадный ырларды ырдап атымды чыгаргандан кийин, бирок сөзсүз түрдө Кудайдын каалоосу менен бул жака өтөм дегенмин. Кудайым ошол тилегиме жеткирип, дал ошондой жол менен мен ошол азыр диний ырларды аткарып, элге кызмат кылып жүрөм. Кудайым буйруса, мындан ары дагы негизи мен өзүмдүн чыгармачылыгымды эмес, мен ошол бир аз болсо дагы динге бир салым кошсом деген оюм бар да. Бул жерде максат өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды, өзүбүздүн атыбызды чыгарыш эмес болуп калбасын да, эң негизгисичи. Популярдуу болгон Айша ырын кандайча аткарып калдыңыз? Бул бир инсандын сунушу менен болуп калды, бирок муну ким экенин айтпай эле коеюн. Сен ырдасаң жакшы ырларды ырда деди. Же болбосо жанагындай сүйүү, күйүү, анан адамдарды бийлеткен, акылдан аздырган ырларды ырдабай эле кой деди. Эгерде ырдасаң мондай ырларды ырда деди. Кандай десем ушул ырды коюп берди. Аябай жакты мага. Бул эми жана негизи индонезиялык бир кыз ырдаган болчу. Андан кийин арабтар которуп алган, Мухаммад Тарих деген. Ошол Мухаммад Тарихтын аткаруусунда аябай сонун чыккан экен. Ошонун версиясын биз түздөн түз которуп, жада калса ошонун жарымын арабча кылып ырдадык. Бирок түркчө текстти биздин Түркияда жашаган биз Эрлан деген байкебиз жана Шах деген байкебиз кошо жазып берди. Экөөнүн тең динде, эмеде, исламда эмеси бар, түшүнүгү бар, аябай жакшы. Ошондуктан жанагы сөздөрүн негизи түшүнбөчү элем, бирөө түшүндүрүп берди. Ушунчалык аябай сонун жазыптыр деди. Анан кийин түшүнгөндөн кийин маани бердим да. Аллахка чакырган чыгармаларыңыз менен коомго эмнени жеткиргиңиз келет? Жана башында айтып кеткендей эле, негизи мен ушул ойлойм, пендебиз да, ар кандай напсибиз ойноп кетет, ар кандай болуп кетет, бирок өзүбүздүн атыбызды чыгарыш керек эмес, динге бир аз болсо да салым кошсок дейбиз. Мен эми ушул кээ биркилерге ар кандай подход керек деп коет го. Ар кимдин өзүнө, мисалы үчүн ырыккысы келгендерге ушул ыр болсун, бирок ошо туура ырлар болсун, тарбиялык маанилери болсун дейбиз. Анан бирок мен эң негизги сүйүнгөнүм Эне жүрөгү деген ырды ырдап чыкканда аябай көп СМСтер мага келген личкама, комментарий эмес. Ушул ырды ырдап чыкканың жакшы болуптур. Мен энеме капа болуп, энеме урушуп, эне менен урушуп, сүйлөшпөй койгон болчумун. Бирок ушул ырды угуп алып, мен азыр энемдин бутун өпкөнү оратам. Сага рахмат, ушул ырыңды чыгарып коюпсуң, менин сезимдерим ойгонду деген. Ошондой болуп, эми ар бир ырыбыздан жок дегенде бир адам ушундай бир жакшы таасир алса, биз үчүн эң чоң бакыт деп ойлойм. Умрага барып келгенсиз. Каабаны биринчи көргөндө кандай сезимдерди башыңыздан өткөргөнсүз? Умрага баруу жанагындай кыялыбызда, мечтабызда бар болчу. Бирок Аллах Таала каалап коюптур, бир учурда күтүүсүздөн эле болуп барып калдык. Бирок барганда мындай аябай эме болуп аткан, толкундануулар болуп аткан. Анан Кабага жетерде, Кабаны карабай тургула, аз жакыныраак барганда, анан карайсыңар дейт. Умра баш, анан жерди карап басып барат.
Каба жакшы көрүнгөн жерден эми карагыла дейт. Ошол жерде караганда ушундай сонун бир сезимдер келет экен. Аны мен сөз менен жеткире албайм. Анткени ар бир барып көргөн адам гана билет го деп ойлойм. Мен түшүмдө эле болдум да бир башкача сезимдер да. Анан ошол учурда айтат, ошол көргөн учурда дуа кылсаңар сөзсүз түрдө кабыл болот деп. Анткени ал жерде ошол көргөн учурда жанагындай сезимдер өтө ачылат экен дагы. Дуалар кабыл болот экен да буйруса. Ошондуктан бара турган инсандар болсо, кетип аткан инсандар болсо, ошо Кабаны биринчи көрөрдө телефонду кармап, телефонго видеого өзүңүздөр тартпастан, ошол эң биринчи көргөн учуруңуздарды дуаңыздар менен өткөрүңүздөр демекчимин. Анткени 14 күн жүрөсүздөр, 15 күн жүрөсүздөр, же болбосо 10 күн жүрөсүздөр, ошол кезде деле сүрөткө түшүп жетишесиздер. Биринчи көргөн кезди колдон чыгарбаш керек деп айтат элем да. Дуа кылып, ал дуаңызды Аллах кабыл кылган учур менен бөлүшө кетсеңиз. Кичинекейимде ошол дуа кылганым, диний ыйларды ырдап элге жеткирсем дегеним, ошол учурга азыр мына кылган дуаларым азыр жетип отурам, Кудайга шүгүр. Негизи ар бир инсанга, мен бир тууган кыргыз бир туугандарыбызга, мекендештерге кайрылып кетем. Ар ким, эмнени кылган болсоңуздар, дуа менен кылыңыздар. Анткени дуа мусулмандын куралы дейт. Ошондуктан ар дайым дуа кылууга чакырам баарыңыздарды. Ислам дини сиз үчүн? Ислам дини мен үчүн бактылуулуктун дини. Бактылуулук исламда деп коет го, динде деп коет го. Бул сөз туура экен. Жана башында айтып кеткендей, намаз менен динде жүрсөң гана жүрөң тынч болот экен. Анан баягы азыркы жашооңо, бактылуулугуңа ыраазы болот экенсиң ошондо. Сизди берешен инсан катары билебиз. Кайрымдуулукту көп кыласыз. Муну эмне менен түшүндүрөсүз? Негизи садака берүү 70 балени тосот дейт го. Мен бул жашоодо жашоодо жашап аткандан кийин бул жашоодо бир нерсе кылыш керек да. Колуңдан келишинче. Садакадан байлык кемебейт дейт го. Ошондуктан мисалы үчүн бирөөгө жардам бериш керек, Алланын ыраазычылыгына жетиш керек, кандай жолдор менен болсо дагычы. Мисалы үчүн намаз окуп, же болбосо жакшы амалдарды кылып, колуңдан келген эмне жакшы амал деп айтылган болсо ошолордун баарын кылыш керек. Ошонун ичинде садакага көбүрөөк көңүл буруш керек. Анан бул садаканы мен өзүм кылдым деп айтпайм. Анткени биз волонтер катарында кызмат кылып жүрөбүз, кайрымдуулук фонддор менен. Кээ бир элдер жаман түшүнүп калат кээде. Өзүнүн кылганыны интернетке чыгарып, мактанып атат деп. Жок, бул мактангандык эмес. Бул эки себеби бар. Бир себеби берген жанагындай спонсорлорго отчет иретинде. Экинчиси болсо башка дагы бир мусулманга бир сабак болуш үчүн. Анан муну туура кабыл алыш керек. Негизи туура сөз бар. Оң колуң кылганды сол колуң билбесин деп. Бирок ошондо дагы бир туура жагын кабыл алыш керек болуп, жана спонсорлорго отчет иретинде, жана бирөөлөргө сабак иретинде интернетке тартылат. Бул өзүңүздүн ыктыяр боюнча эмес, бул талаптар боюнча. Аллахка кайткыча эмнелерди кылууга жетишсем дейсиз? Өткөндө бир жерде сүйлөп атсам, Аллах ыраазы болсун деп айтты бирөөчү. Бул кичинекей сөз болгону менен, бирок биз бул жашоодо ошол кичинекей сөзгө татыктуу болуп, чындыгында бир Аллахтын ыраазычылыгына жетишибиз керек экен да. Эмне кылбай эле Аллахтын ыраазычылыгына жетип, түз жолдо жашап, эң жакшы пенделерден болуп бул дүйнөдөн өтсөк. Жаштарга сизден 3 кеңеш. Жаштарга менден 3 кеңеш болсо, эң биринчиси жалкоо болбоңуздар. Жалкоо болбоңуздар. Экинчиси болсо максат коюңуздар. Максатыңыздарга жетиңиздер. Ошондо да максатыңыздар динден негизинде болсун, чегинен чыкпасын. Анан сөзсүз түрдө намаз окуңуздар. Анткени ар бир нерсенин жаштыгында болгон жакшы. Анткени жаштык учурда күч кубат болот колдо.
зейниң жакшы болот. Куран жаттайын десең, же болбосо хадис жаттайын десең, же болбосо эмне кылайын десең, ушу жакшылыгында кылып кал дейт. Ошондуктан убакыт бар кезде жакшы иштерди кылыңыздар, намаз окуңуздар. Сиз үчүн бакыт деген эмне? Мен үчүн бакыт негизи өткөндө бир ойлондум. Биз бактылуу болушубуз керек деп умтулуп жүрө берет экенбиз, бирок бактылуу кездерибизди байкабай өткөрө экенбиз да. Биздин ошол оорубай жүрүп, проблемабыз жок жүрүп, карызыбыз жок жүрүп, же болбосо эки бөйрөгүбүз ордунда, кол бутубуз ордунда, угуу, көрүү баары ордунда болгон кезде бактылуу экенибизди сезишибиз керек экен да. Анткени ошол жанагы башында айтып кеткендей кайрымдуулук учурунда көп инсандарды көрдүк. Ошолорду көрүп туруп өзүңдүн бактылуу экениңди билет экенсиң. Бактылуулук бул эмне деп айта алам? Бактылуулук бул сенин соо жүргөнүң, соо аман жүргөнүң, анан динде жүргөнүң экен. Алдыда кандай максаттарыңыз бар? Менин эң негизги максатым кыргыз элине жана мусулман элине кереги тийген инсандардан болсом дейм. Мени бирөө көргөндө ушул жакшы инсан экен деп ойлогонго даражага жетиш керек да. Мен бирөө көргөндө ушул түз жүрөт деген даражага жетким келет менинчи. Бирок кандай кылганда жетем, бирок өмүрүмдүн аягына чейин ошол нерсе менен аракет кылам. Ошол менин чоң максатым. Бирок өзүңдүн эле мечталарыңды мындай эме кыла берсең, ал башка бир кичинекей нерсе болуп калат. Керектүү болушуң бул жалпы Кыргызстанга, же болбосо жалпы адамзатына бул эң чоң максат экен да.